Райондун Мас айыл аймагында 5 айыл бар. Алардын ар бир кириш-чыгыш көчөлөрүнө, коомдук жана эл көп чогулган жайларга 55 дана видео байкоо коюлду. Биринчиден ушул биздин айыл өкмөттүн жарандарынын коопсуздугу, бул да ушул түрдүү мындай уруштар болуп калышы мүмкүн, уурулуктар болуп калышы мүмкүн, мына өзүңүздөр билесиздер, мал уурулуктар болуп калышы мүмкүн. Ошого окшогон нерселердин баардыгын алдын алуу максатында ошол биз видео байкоочторду орноттук. Эртең менен бизде ушундай кайгылуу болсо, ушундай жерлерде мисалы ачымчылыктын алдында мечине 4 бала келип, моңа кылды деди. Биз именно ошол саат убактын өтөтүп, ким экенин тактап сазалап. Долбоордун баасы 7 миллиондон ашуун. Каржылоо булагы райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен жана айыл өкмөттүн өздүк салымы да бар. Жаңы коюлган камералар негизинен жол коопсуздугунун эреже бузуусун аныктайт, адам жүзүн тааный алат. Аймакка кирип чыккан унааларды каттоого, эң башкысы жарык өчкөн мезгилде 1 саатка чейин иштөөгө жана 7 ай, узагы 1 жылга чейин жазылган записти сактоо мүмкүнчүлүктөргө ээ. Мына проектте 4 түрдүү камера менен коюлган. Но ар бир камера управляемый камералар, обзорный камералар, распознавание автомобильных номерный камералар, жана фиксация автономерди фиксация кылган камералар коюлган. Бул управляемый камералар. Азыр бул эми 150 метр, 200 метрге чейин жакындап көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми мына обзорный камералар бул чоң территорияны алат. Бир камера 105 градусту алган камералар. Ушул эле багыттагы камералар бар. Булар номерди көргөн камералар булар. Булардын угол обзорлору 45 градуста алат. Булар ушул автомобилдин номерини, ичиндеги отурган адамдардын иш-суларын баарын көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында буга чейин райондун 3 айыл аймагында видео байкоо орнотулган болсо, бул 4-түнчүсү. Мына биздин райондо акыркы учурда ушу мал уурулук кескин көбөйүп кеткендигине байланыштуу ушу Момбеков айыл өкмөтүндө ушул милиция бөлүмчөсүн ачып, ошол жерге да камералар коюлду. Бүгүнкү күнү ошо чек араларды дагы биздин чек ара кызматкерлерибиз ары бери кенен жүрүп туруусуна шарт жаратуу максатында тартылган зымдын бойлото ошо жолдорду жасоо маселеси каралып, азыр иштер башталып атат. Буюрса ошо келерки жылы дагы район боюнча ошо калган айыл өкмөттөргө ошо керектүү жерлерине да ушундай видео көзөмөлдөрдү орнотуу боюнча иштерди аткарабыз деп пландаштырып атабыз. Бүгүндөн тарта жол кесиштерине орнотулган камералар каттоого ала баштайт. Ал кылмыштуулуктун алдын алууга жана коомдук коопсуздукту камсыз кылууга өбөлгө болмокчу. Диана Райымжанова, Манас Назаров, Нуукен району.